Мекеменин басма сөз катчысы мамлекеттик органдардын ишин жакшы жактарын байкабай, сындагандан башы чыкпаган журналисттерге дайыма ачууланып жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Иштин баары балким биз окуяны башкача баяндап жатканыбызда болуп жүрбөсүн. Маалыматтан, айрыкча терс маалыматтардан баш адашкан азыркы заманда адамдарга материалда биринчи планга көйгөй эмес, аны чечүүнүн жолдорун сунуштаган чечимдердин журналистикасы абдан жетпей турат. Ошондуктан азырынча буга ишенүү оңой олтоң болбогону менен, чечимдердин журналистикасы бул мамлекеттик органдар жана алардын басма сөз кызматтары үчүн өз ишин айтып көрсөтө турган чоң мүмкүнчүлүк. Чечимдердин журналистикасы деген эмне? Чечимдердин журналистикасы көйгөйдү жана анын кесепеттерин аныктайт. Коомдук талкуудан оолак калган маселелерди алып чыгат. Жана бул чечимдердин кантип иштеп, эмнеге жетишип жатканына так көңүл буруу менен ага жооп беретиндеги натыйжалуу чаралар жөнүндө түшүнүк берет. Эгерде бул айтыла кеткен эски көйгөй болуп, бирок жаңылыктарда аны чечүүнүн жолдору туурасындагы материалдар таптакыр жок болсо, анда сиз ЖМКнын кызматкерине маалыматты чечимдердин журналистикасынын көз карашынан берүү сунушу менен кайрыла аласыз. Сиз макалаларга идея табуу жагынан көмөктөшүү менен журналистке көйгөйдү чечүүнүн бир канча жолдорун сунуштайсыз. Мында демейде боло келгенде эле, эмне үчүн журналист бул чечимге так азыр көңүл бурушу керек экенине жаңылык катары жүйө издеңиз. Сиз аны жарык көрө турган отчетко же кандайдыр бир башка окуяга байлап кое аласыз. Чечимдердин журналистикасы чечимдин оң жана терс жактарын чагылдырган, тең салмактуу, далилдерге негизделген окуяларды издейт. Ишенимди калыптандырыңыз. Эмне үчүн сиз спикер катары сунуштап жаткан адам же мекеме уюм аталган тема боюнча эксперт болуп эсептелерин аларды укмуш каарман кылбай туруп түшүндүрүңүз. Ошондой эле эч бир көбүртүп жабыртпай туруп, эмнеликтен чечимдин өзү ишеним жаратарын түшүндүрүңүз. Чечимдерди сунуштоо менен сиз журналистке гана эмес, бүтүндөй коомго жардам бересиз.